Суу лилиясынын сыры. Кайда гана барбайлы, айлана жап-жашыл чөптөргө, бактарга курчалган. Ошондуктан өзүнө канчалык сыркатпасын, көнүмүш нерсе катары өсүмдүктөргө көп көңүл бөлбөй келебиз. Ошентсе да өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен көңүлдү бура турган өсүмдүктөр да жок эмес. Мисалы, Амазонка дарыясынын жээгинде саздарда өскөн суу лилиясы. Бул гүл алгач суунун түбүнөн өнүп чыгат да, суу үстүн көздөй тездик менен өсө баштайт. Максаты жашоо үчүн зарыл болгон күн нуруна жетүү. Суу үстүнө чыкканда өсүүсү токтойт да, бүчүр пайда болот. Ал бүчүр ачкан жалбырак бир нече сааттын ичинде диаметрин 1 метрге чейин жеткирүүгө үлгүрөт. Канчалык көп аймакты ээлесе, ошончолук көп күн нурунан пайда аларын билген бул өсүмдүктөр көп жалбырак ачкынга жана аларды кеңири жайууга аракет кылышат. Себеби суунун тереңдигине жараша 2 метрден 11 метрге чейин жеткен суу астындагы сабагын жана тамырын кычкылтек менен камсыз кылып, жашоосун улантуу милдети турат. Андан кийин тукумулоо үчүн гүл ачып, чаңдашуусу зарыл. Албетте, мында да табигат суу лилиясынан таң каларлык сыр жашырганын көрүүгө болот. Айланасындагы ондогон гүлдөрдүн арасынан өзгөчөлөнүп, көргөндүн көңүлүн өзүнө тарткан ап-апак гүлдөрү көбүнчө каттуу канаттуу курт-кумурскаларды тузагына түшүрөт. Керектүү конок келип конгондо, күнүнүн желекчелери дароо жабылып калат да, чаңчаларын жакшылап жабыштыруу үчүн аны бир күн камакка алат. Эртеси күнү кечинде гана кое берип, ал коногу кайра эле өзүнө конбосун үчүн түсүн өзгөртүп, күлгүн кызгылт гүлгө айланат. Мына ошентип, ак гүлгө толгон аймак белгилүү бир убакыттын ичинде кызгылт түскө боелуп калат.